Саламатсыздарбы? Свой среди чужих, чужой среди своих деген. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Каяка кетиресиңер мынча акчаны, айланайын? Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым мага бары келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачыпчы. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Каяка кетиресиңер? Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ушул жердечи. Уят да билим берүү министрлиги, силерге бул уят эле нерсе. Мен медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн, силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей эле болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болуп атат, бизге грант керек болуп атат, бизге азыр кредит бериш керек болуп атат, биз могу жерибиз токтоп калган атат. Же сапатыңар өзгөрдү? Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери, мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Же ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча мен суроомо жооп берип коюңузчу. Канча зам министр бар министрликте? Жок, сиз эме, сизге жооп берет. Процедурный бул, кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет экен? Жооп бербеңиз, эме. 4 кагаз зам жүзүнө жооп бересиз. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугум менен колдонуп атам. Эмне себептен айткан силер мага суроо бердиртпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, каяка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген, суроолорго кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Каяка шашасыңар? Биринчи микрофон. Анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице-спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Эле могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге. Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай эле отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинством чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбай элеби? Эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпооңорду деле суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолорун берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кыла алат? Эми бул коллегиальный орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр. Биринчи микрофон. Надира Сынташевна, азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир тактоо кат жүзүндө кайра